Чындыгында Куран окушума бир эле себеп бар эле. Ал да Курандан карама-каршылыктарды табуу болчу. Макалаларды, журналдарды, кассеталарды таштадым. Куранды бир чекеге коюп койдум. Жан дүйнөм бул абалды көтөрө албай жаткан болчу. Оба, ошентип мусулман болдум. Мындан ары мен ушундаймын. Апамдын бүттү эми, ушул жерге чейин мен мындан ары апаң болушумдун кереги жок. Мындан ары жалгызсың деген сөзү эсимде. Аябай капаланткан учур болчу. Жана өзүңдүн апаң тарабынан баш тартылууң бул чындыгында аябай кайгырткан нерсе. Кайсыл жерге таандык экенимди билбей өзүмү ушунчалык жалгыз сезип жаттым. Ооруканадан апама чалып, суранам мени алып кетчи дедим. Ошентип ислам менен жашоодон баш тарттым. Хиджабымды, намаз окууну таштадым. Ассаламу алейкум Алиях Раян тууганым. Чакыруубузду кабыл кылганың үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алиях Умму Раян ким жана бизге жашооңдон кыскача айтып бересиңби? Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Биринчиден чакырганыңар үчүн чоң рахмат. Лондондун чыгышында төрөлүп, мусулмандар басымдуулук кылган жерде чоңойдум. Ал жерде бангладештер көп болчу. Ошон үчүн мусулмандарды көп көрчү элем. Негизи менин улутум аралаш. Апам италиялык, атам болсо Батыш Африкадагы бир нигериялык. Бирок качан менин ким экенимди сурашса, Алиях Аллах Таалага жолугууну каалаган бир рух деп айтам. Ишенимиң боюнча жашооң кандай эле? Эмнеге ишенет элең? Христиан болуп чоңойдум. Негизи жаш кезимде жаңы төрөлгөн христиан элем. Тагыраагы иманым аябай күчтүү болчу. Жаратуучуга дайым ишенет элем. Апам жашоо, максат, дүйнө сыяктуу темаларда кызыгуучан болуума үндөчү. Ошондуктан жаңы төрөлгөн христиан болсом деле кээ бир боштуктар бар болчу. Кийин сураштырдым. Аябай жаш кезимде христианчылыктын негиздерин сураштырдым. Ушуну байкадым, эмоционалдык жана руханий тараптан бир ишенимге умтулсам да логикалык жактан бул мага туура келбей жатты. Ушул себептен бул динден баш тарттым. Атамдын өткөн чагы аябай кызык. Негизи мусулман болуп төрөлүптүр. Чоң атам мусулман болчу экен. Мен төрөлө электен бир канча жыл мурун чоң атам каза болгондо атам исламдан баш тартыптыр. Тагыраагы апам менен Лондондо таанышкан кезде мусулман эмес болчу экен. Ошон үчүн эч кандай исламий чөйрөдө тарбия албадым. Исламдын эч нерсеси жок эле жашоомдо. Апам мусулман эмес болчу. Сага ишенимдериңи сураштырганга эмне түрткү болду? Апам менен чиркөөгө барганым эсимде. Чиркөөгө барчумун жана бул жан дүйнөмдү тынчтандырат болчу. Бирок суроолорум бар эле. Жаратуучунун баласына кантип ибадат кылышыбызды түшүнө албай жаттым. Ал кантип бир учурда жаратуучунун баласы болушун, ошол эле учурда жаратуучу болушун түшүнө албай жаттым. Бирок дагы да маанилүүсү ал бир адам эле. Кудум мен сыяктуу адам. Акыл жана логика алкагында бул бир адамга ибадат кылуу түшүнүгүн түшүнө алган жокмун. Бул абал кичине кезимде эле акылыма туура келбеди. Муну сураштырдым. Бир күнү чиркөөнүн попторуна барып, суроолорумду сураган кезде алар мага бир гана ишен деди. Мына ошондо мунун мага туура келбешин түшүндүм. Исламды биринчи кандай уктуң? Эми бул суроого жооп бериш үчүн силерди аябай кичине кезиме алып барайын. Элдин көпчүлүгү мусулман болгон жерде чоңойдум. Бангладештиктер көп болчу. Үйүбүз биринчи кабатта эле. Мен ал учурда 8 жашта болчумун. Отуручу бөлмөмүн терезесине барып, терезенин чекесине жөлөнүп, ал жердеги үйүбүздүн алдындагы кире бериш кабатты көрө алат элем. Жана ошол жерде бир мечит бар эле. Ал мезгилде мечиттер контейнерлерден жасалат болчу. Кичинемде мен жөлөнгөн терезеден мечиттин ичиндеги намаз бөлүмүн көрө алат болчумун. Бул мени аябай таасирлентчү. Ал жерден адамдар ичкериге киргенин, ийилип сажда кылганын көрө алчумун. Жаш бала катары бул мени аябай таасирлентет болчу. Күнүнө бир канча жолу бул учурду көрүү үчүн терезенин бурчуна чуркайт элем. Тилекке каршы ал мезгилде үйдөгү абал аябай жаман болчу. Апам менен атам үзгүлтүксүз урушушат эле, келишпейт болчу. Үйдө эч бүтпөгөн уруш талаш бар эле. Бир күнү атам менен апамдын ортосунда аябай чоң уруш чыкты. Ошол маалда бөлмөмө чуркадым. Дээрлик 8 жашта элем. Бөлмөмө кирип жатып апамдын кооз жоолугун алып алдым. Ал жоолукту ага пакистандык кесиптеши белек кылган эле. Жоолукту жерге жайып, сажда кылып, Аллахым суранам, аларды токтот, урушпасынчы деп дуа кылдым. Ал кезде кичинекей элем, эмне кылып жатканымды өзүм да билбейт болчумун. Мечитте көргөнүмдү гана кайталап жаттым. Жаратуучу мени укканын сездим.
Себеби ошол абал ага өтө жакын болгон учур эле. Бул менин алгачкы жолку исламий аракетим болчу. Дагы башка бир окуя бар. Бул окуядан 2 жыл өткөн эле. 10 жашта болчумун. Окуудан кийин үйгө келдим. Классташымдын окуудан чыгып, оюнчук карточка сатып алуу үчүн жолдун аркы жагына өтүп жатып, машина тебелеп кеткенин уктук. Каза болгон эле. Бардык классташтарыны жакында боло турган жаназага чакырышты. Апамдан ал жака баруу үчүн уруксат берүүсүн сурандым. Класста мусулман эмес, аз эле окуучу бар болчу. Ошентип апам макул болду. Ошол кездерде Лайла аттуу жакын досум бар эле. Сомалиялык болчу. Ал досуман бир жолугуңду убактылуу берип турчу деп сурадым. Ал макул болуп мага бир жолугун берди. Чыгыш Лондон мечитине барганыбыз эсимде. Жаназага катышкандардын арасында мен гана мусулман эмес болсом керек эле. Пешим намазын окудум. Анын артынан жаназа окудук. Пешим намазында сажда кылган кезде 2 жыл мурда сезген жакындыкты кайрадан сездим. Бул болсо менин экинчи исламий тажрыйбам болчу. Эмне себептен исламга жакындай баштадың? Үйдөгү абал барган сайын жаман боло баштады. Үй бүлөлүк бактысыздык көбөйгөндөн көбөйүп жатты. Бул жагдай мага психологиялык жана эмоционалдык жактан аябай таасир этчү. Субханаллах, Аллах алдыман бирөөнү чыгарды. Ал менин классташ кызым эле. Ал ар дайым динде жашаган кыз болчу. Көпчүлүк мусулман классташтарым исламды бир маданият катары көрүшсө, бул досум андай эмес эле. Ал амал кылчу. Анын да үй бүлөсү меникиндей абалда эле. Бирок анын ата-энесинин жагдайы меникинен дагы жаман болчу. Субханаллах. Апасы үйүндө зомбулуктун курбанчылыгы эле сабалат болчу. Ага карабай досум тынч, оор басыруктуу болчу. Анын ата-энесинин жагдайы меникинен да жаман болсо да, менин абалым начар, досум болсо тынч, рахатта эле. Бул эмнеден кабар берет болчу? Муну кантип жасап жатасың деп сурадым. Себеби чындыгында мен өз абалымдан таасирленет элем. Буга туруштук берүүмө себеп болгон ыйманым деди. Ошондо чындыгында мусулмандар кандай адамдар экенин билем деп ойлочумун. Бирок ошол эле учурда исламды эскичил бир дин деп ойлойт элем. Досуму аябай жакшы көрөт болчумун. Аябай жакын, бирок таптакыр башка адам элек. Мен бир аз шок кыз элем. Ал, машаллах, динде жашаган чыныгы мусулман эле. Биз дагы да жакын достоштук. Исламды изилдеп баштадым. Макалаларды окуп, кассеталарды укчумун. Бир гана максат менен Куран окуйт элем. Ал максат Курандан ката табуу болчу. Ушул аркылуу досуму куткарам деп ойлодум. Себеби хиджаб кийүү туура эмес сезилчү мага. Бул анын карьерине, ийгиликтерине, жашоосуна тоскоолдук кылмак. Мисалы, мен чоңойгон чөйрөдө эркектер аялдардан 2 метр алдыда басат болчу. Аялдары дайым арт жагында басышчу. Буларга терс көз караштай элем, мага кызыктай көрүнчү. Бир жактан бул диндин ичинде досумдукундай тынчтык бере алган бир нерсе бар экенин сезет болчумун. Экинчи жактан ал нерсе адамды артка тартып кысат болчу оюмда. Ошол себептен ал экөөбүз көп тартышар элек. Дайым сүйлөшчүбүз. Убакыт өткөн сайын ислам дини чындык экенине ишене баштадым. Бул мени аябай коркутту. Мен ынана баштаган элем. Жүрөгүм, акылым өзгөрө баштады. Эч нерсе таба алган жокмун Куранда. Тапкан нерсем дагы Курандагы мужизелер жана жашоодогу чындыктар болчу. Эч кандай ката жок эле. Жана бул мени аябай коркутту. Себеби ал учурда жашым кичине болсо дагы ар дайым бир нерсеге максат койсом же бир нерсени кылууну чечсем, ал нерсеге жетүү үчүн бүт күч аракетимди жумшайт болчумун. Ошондуктан оюм өзгөрүп ишене баштаган сайын бул жашоомду өзгөртүү керек экендиги маанисине келип жатты жана бул мени аябай коркутар эле. Келимени айтууңа тоскоол болгон нерсе эмне эле жана кантип мусулман болдуң? Менимче коркуу мени жеңип алды. Коркуу ушунчалык басымдуулук кылган эле. Досум менен мамилемди токтоттум. Макалаларды, китептерди, кассеталарды таштап койдум. Куранды да чекеге коюп койдум. Ички жан дүйнөм бул абалды көтөрө албай жаткан эле. Ишенген нерсемден коркуп жаттым. Жан дүйнөм өзгөрүүгө мажбур болуудан коркуп жатты.
Жашоомду сүйгөнүмдү айта албайм, бирок эркин элем. Эркиндигимден баш тартууга мажбур болуу аябай коркунучтуу нерсе. Айрыкча эмне утаарыңды билбесең. Бирок азыр эмнеге жеткенимди, эмне утканымды аябай жакшы билем. Ал досум менен байланышты үздүм. Жашоом уланып жатты. Сынактарга даярдандым. Сынактарды тапшыруучу акыркы жума болчу. Эмнегедир оюмду жыйнай албадым. Оюмда бир гана ислам бар эле. Буга чейинки жашоом жөнүндө ойлонуп жаттым. Бул ойлор мени бомбалап жаткандай болду. Курандагы далилдер, жаратуучунун барлыгы, пайгамбарлар ойлондурат эле. Ой үстүнө ой келет болчу. Бир аз сейилдегени сыртка чыктым. Дайым өткөн жолго келдим. Светофорду жашыл күйгөнчө күттүм. Ал күйдү. Адамдар өтүп жатышты. Бирок мен өтө албадым. Кудум буттарым жерге тартылып жаткандай болду. Бул жолдон же башка бир жолдон өтүп жатып машина сүзүп, билген нерселеримди билип туруп өлсөм, бул мен үчүн эмне мааниси бар болот деген ойдо туруп калдым. Ошол кезде ойгондум. Эмнеге жүрөгүмө мурда кирген нерсени кабыл албай жаттым эле? Үйгө кайтып барып, досума байланыштым. Ал мени угуп аябай сүйүнүп кетти. Ишенип жатам, мен келиме айтышым керек дедим. Ал күн жекшемби болчу. Дүйшөмбү күнү динге кирдим. Альхамдулиллах. Үй бүлөң мусулман болушуңду кандай кабылдады? Ал мезгилдерде мен өспүрүм шашма кыз элем. Апама мындайча айттым. Үйгө келдим жана эшикти кактым. Келип апам ачты жана мени жолукчан абалда көрдү. Таналам, бул мезгилдерде бул жакшы чечим эмес болчу. Апам таң калып калган эле. Ага, оба, мусулман болдум. Мындан ары мусулманмын дедим. Апам муну убактылуу гана деп ойлоду. Аллага шүгүр, бул 24 жыл бою уланып келүүдө. Альхамдулиллах. Андан ары өтө кыйын күндөр башталды. Үй бүлөмдү, досторумду жоготтум. Өспүрүм жашта жалгыз калдым. Мусулман болгондон кийинки алгачкы жылдар өтө оор болду. Мусулман болгондон кийинки эң чоң көйгөй эмне болду? Апам менен мамилем үзүлдү. Ошол кездерде көптөгөн өзгөрүүлөр болгон эле. Апам башка күйөөгө чыккан болчу. Күйөөсү ислам динин жек көрчү. Апам менден баш тартышына дагы ал себепчи болду. 17-ге чыкканда апам мага жетишет. Мындан ары мен сенин апаң эмесмин. Мындан ары жалгызсың деген сөзү дагы деле эсимде. Мен үчүн өтө азаптуу учур болчу. Оор жагдай эле. Ал жашта адам үй бүлөсүнө муктаж болот. Өз апаң баш тартса бул өтө чоң оор азап. Оор нерсе. Аябай кыйын күндөр эле. Мындан ары өзүңдү коргоо, иш табуу, жалгыз калуу, ошол мезгилде дагы башка толтура жеке маселелерге кабылуу, булардын баарын үй бүлөңдүн колдоосусуз жеңип чыгуу чындыгында өтө кыйын эле. Жалгыз жашачумун. Исламды белгилүү бир топ аркылуу кабыл алган элем. Кийин ал топтон чыктым. Башка радикалдуу топко кирдим. Биринен чыгып, бирине барчумун. Ошону менен биргеликте үй бүлөлүк көйгөйлөргө туш болуп жаттым. Кайсыл жерге таандык экендигимди билбей жүрдүм. Жаңы мусулман катары түзмө-түз өздүк кризисти баштан кечирип жаткан элем. Үй бүлөм менден баш тарткан. Исламий бир топтон экинчи топко барам. Бул топтор бири-биринен айырмалуу болсо дагы эки уч сыяктуу эле. Мен кайсы бирине тиешелүү экенимди таба албай жаткан болчумун. Өзүмдү ошончалык жалгыз сездим. Ооруканадан апама байланышып, суранам, мени алып кетчи дедим. Ошентип исламда жашоодон баш тарттым. Жоолукту, намазымды таштадым. Топтордон чыгып кеттим. Бирок жүрөктөн ишенимим бекем болчу. Менимче бул менин ислам динин сезимдерим менен ынанганым себеп болду. Бардык сыноолор оор келип жаткан эле. Исламга кантип кайттың? Ошентип бир иш таптым. Жашоомду кайра уладым. Эркин болчумун. Мусулман болгон кездеги бүтүн көйгөйлөр менен күрөшүүгө милдеттүү болбой калдым.
бирок бир боштук бар эле. Ооба, боштук бар эле. Бир нерселер ордунда болбой жатканын сезчүмүн. Ошентип бир канча жыл өттү. Акырында бул боштук чоң көлөмгө жетти. Мунун себеби жашоом ишенимиме дал келбегендиги болчу. Ошентип бара-бара исламга кайтып баштадым. Адамдар көбүнчө шахадатты жашоодогу эң сонун нерсе экендигин айтышат. Бирок Аллага кайтуу, динге кайтуу жана бул бир топтун же бирөөнүн басымы же муну кылышка милдеттүүсүң, бул арам, бул адал, кылгандарың туура эмес деген сыяктуу сөздөрсүз кайтуу, Раббим менен өзүмдүн ортомдо кандайдыр бир байланыш менен кайтып келүү абдан жагымдуу, абдан таттуу сезим болчу. Ар күнү бир беттен которулган Куран окучум, чачтарымды түйүп алчумун, бара-бара бул жоолукка айланды. Кайрадан намаз окудум, исламга толук кайттым. Кайрадан мусулманча жашадым. Альхамдулиллах, болсо анын учурлары эле. Себеби бул мени менен Раббимдин ортосунда гана эле. Бул нерсе апаң менен болгон мамилеңерге кандай таасир берди? Апам ошентип ал киши менен ажырашкан эле. Бул өтө сонун өзгөрүү болчу. Себеби жакшы боло баштады. Мамилебиз жакшыра баштады. Экөөбүз тең буга аракет кылып жаттык. Мына ошентип апам ислам жөнүндө сурай баштаган эле. Ал кездерде чет өлкөдө жашап жаткам. Бул 2015-жылдар болчу. Апам бир жолчулуктун башында эле. Ага тиешелүү толтура суроолору бар болчу. Ошол эле жылы мага келип, мусулман болууну каалайм деди. Апам окуганды жакшы көрөт. Ал өтө көп окуйт. Ал тургай бүтүн китептерди окуп бүткөндөй. Өзгөчө ислам тарыхын жакшы көрөт. Бул мезгил чынында апамдын көбүрөөк билгиси келгендиктен ошол кызыгуусун өрчүрткөн мезгил болчу. 2015-жылы мусулман болду. Бирок кыска убакыттын ичинде ал бул ишенимин улай албаганын айтты. Менимче жашына байланыштуу. Кошумча айланасында такыр мусулман жок эле. Мен да узакта жашап жаткам. Ошол себептен ишенимин таштады. Кийин кайра YouTube'дан 2021-жылында видеолорду көрө баштады. Мага келип, карачы, Лейша Прайм аттуу бир аялдын видеолору чыгып жатат, деди. Ал кезде аны тааныбайт элем. Бир аз ал жөнүндө маалымат издедим. Ал америкалык туугандардан экен. Бул апамды Шейх Халид Ясиндин видеолорун көрүшүнө себеп болду. Бир күнү аябай толкунданган абалда мага келип, карачы, алдыман ушул киши чыкты. Ким экенин билбейм, бирок менин жан дүйнөм менен сүйлөшүп жатат. Аябай билимдүү, тарыхты түшүнгөн адам экен, деди. Бул аны кызыктырган эле. Себеби апам да тарыхка кызыгат болчу. Ошентип токтобой Шейх Халиддин видеолорун көрүп баштады. Мага үйрөнгөн нерселерин айтып берчү. Карасаң, Иса жөнүндө мындай видео чыгарыптыр, дечү. Апам булардан аябай таасирленчү. Тынбай көрөт, дагы көрөт эле. Анан мага кайра келет эле, а мен эч нерсе дей албачумун. Эмнелер экенин билбегендей мамиле жасачумун. Бир нерселер өзгөрүп жаткан, бир гана суроолоруна жооп берчүмүн. Өзүмдүн оюмду айтпайт элем, кайра мага келсин деп. Ал ар дайым бул кишини, бул укмуш адам, дечү. Ошол себептен ал адамды табууга кириштим. Кимдир бирөө Шейх Халидке байланышуу жолдорун билеби деп сурап чыктым. Бирөө мага Facebook баракчасын жөнөттү. Ал жерде анын номери жана электрондук поштасы бар эле. Ага болгон окуяларды жазып жөнөттүм. Апам видеолорун тынбай көрүшүн, апамын өтмүшүн, мусулман болуп кайра таштаганын, ага жашоомдун баарын айтып жазып жөнөттүм. Бош эмес экениңизди билем. Эгер апам менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүңүз болуп калса деп поштасын жөнөттүм. Анын иштери көп киши эле, андыктан катым ага жетишине деле күмөнүм бар болчу. 20 минуттан кийин мага жооп жазды. Кубануу менен сүйлөшөлү, деди. Сүйлөшүп ага абалды түшүндүрдүм. Апам жөнүндө жана анын башынан өткөргөндөрүн айтып бердим. Ошондой эле апамдын жаңы ачылышын, сурагысы келген суроолорун жана мага айткан нерселерин, Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүсүн айттым. Мунусунда бир нерселер апама түшүндүктүү болуп жаткан эле, бири-бирине дал келип жатты. Мурдагыдай эмес болчу. Апам чындап исламга ишенип жаткан. Ошондо шейх менден апаңдын аты ким деп сурады. Апамдын итальянча аты Жозефина, Европадагы аты болсо Жозефин.
Менин апамдын аты дагы Жозефин. Ал 90 жашта жана өлүмү жакын. Сенин апаң Жозефиниң али жолдун башында, а меники жолдун аягында деди. Муну чечебиз деди. Алардын сүйлөшүүлөрүн каалап жаттым. Ошон үчүн кантип сүйлөштүрө алышымды ойлондум. Менин видеолорумду жактырса да, мени менен көрүшүүнү каалабашы мүмкүн. Ошондуктан мени жөн гана изилдөөчү, анын исламга болгон көз карашыны сурагысы келген бирөө экенимди, бирок бул адам мен экендигимди айтпа, калганын өзүм бүтүрөм деди. Апама барып, ошондой бир адам бар. Ал изилдөөчү, сага кээ бир суроолорду бергиси келип жатат. Анын суроолоруна жооп беришти каалайсыңбы дедим. Ооба, албетте деди. Апама, апа билесиңби, ал менен сүйлөшүп жатканда менден сенин арабча атыңды сурады дедим. Жок, болушу мүмкүн эмес деп айтты. Эмнеге десем, эртең менен еврейче жана арабча үйрөнгөн бир досум менен сүйлөшүп жатып, андан менин ысымымдын арабчасын сурадым эле. Дейт. Мага кийин жооп беришин айтты. Сен да азыр ушуну айтып жатасың. Бул болушу мүмкүн эмес. Бул чындык боло албайт. Ошентип бири-бири менен сүйлөшүштү. Мен дагы зумдай элем. Жада калса видеого жаздырып алдым. Апам ушундай бир көрүнүштө сүйлөшүп жатты. Аллах андан ыраазы болсун. Амин. Сүйлөшүп жатышты, бирок апам анын сөздөрүн укпай жаткан сыяктуу эле. Ал болсо апама суроолорун берип жаткан. Ошентип суроо апам эмнеге ишенгени жөнүндө болду. Ал Кудай жалгыз экендигине жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын акыркы элчиси, Аллахтын элчиси экендигине ишенет эле. Видеодо да ушуну айтты. Жана шейхи кандай мааниде билесиңби деди. Апам билбейм деди. Шейх Халид Ясин деген кезде, жок, бул сен эмессиң деди. Ал, ооба, бул менмин деди. Эгер сен экениңди билгенимде дагы башкача болмокмун деп айтты апам. Андан кийин дагы бир канча жол сүйлөштү. Ошентип кайрадан келмени айтты. Альхамдулилля. Мусулман болушуң жана хиджаб кийишиң эркиндигиңе тоскоол болдубу? Исламга кирип чыныгы эркиндигиме жеттим. Себеби эркиндик бул адамдардын кысымынан кутулуу. Жаратуучуңуз жана максатыңыз менен чындап байланганыңызда башкалар үчүн эмес, ал үчүн жашайсыз. Жана бул чыныгы эркиндик. Ооба, азыр хиджабчанмын. Ооба, Раббимдин ыраазычылыгы үчүн кылышым керек болгон кээ бир оорчулдуктар бар. Бирок эркинмин. Себеби чечимдерим, тандоолорум, кай жерге барарым, эмне кылышым, эмне кылбашым бир гана мени жараткан жана келбет берген Раббим үчүн. Мени менен бир жолдон өткөн адамдар үчүн эмес. Чындыгында эркинмин, ооба. Бирок кээ бир мусулман эместер силер өзүңөрдү алдап жатасыңар. Чындыгында биз эркинбиз дешет. Жок, алар өздөрүн алдап жатышат. Чындыгында биз эркинбиз дешет, бирок алар бир нерселердин кулу. Жашоодо баарыбызды аракеттендирип турган бир нерселер бар. Баарыбыз үчүн эртең менен турушубузга себептер бар. Бул үй бүлө болушу мүмкүн, жумуш болушу мүмкүн, байлыктын артынан чуркаш же өзүңүздүн каалоолоруңуз болушу мүмкүн. Бирок баарыбыз бир нерселердин кулубуз. Мен түбөлүктүү болбогон бир нерсеге кул болгуча, андан келип кайра ага кайта турган ошол кемчиликсиз заттын кулу болушту тандамакмын. Бир убактарда ислам аял затыны кысымга алат жана эркиндигинен ажыратат деп ойлочумун. Чындыгында исламдан маданиятты алганыбызды байкадым. Ислам эң жөнөкөй абалында аялга аял катары ким болсо болсун эң сонун баалуулук берген. Сахабалар пайгамбарыбыздан эң көп кимди сүйүш керектигин сурашканда жообу эмне болду? Энеңер деп жооп берди. Кийин кайталады. Энеңер. Аял заты Аллах Таала тарабынан урматталуусу, корголуусу, колдоп турулуусу, түшүнүлүүсү, ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аркылуу кандайдыр бир мыйзамдар менен корулуусу аялдын бир алмаз экендигин көрсөтүп турат. Чыныгы алмаз. Аллах Таала мени туура жолго салбаганда, азыр кайсыл жерде болмок элем деп ойлогон кезде адашып жүргөндүгүм элестетилет. Анда да эгер тирүү болсом, азыр бир адам болуп бул жерде турсам, эгер бул жерде болсом, бул жерде боло алсам, ушул келбетте бар болуп турсам, мунун баары үчүн Раббиме карыздармын. Чындыгында ушуну түшүндүм. Исламда аял заты эркин, ардактуу, коргоодо, колдоодо жана абдан урматталат. Дүйнөдөгү бардык мусулмандар менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүң болгондо аларга эмнени айтмаксың?
Аларга күнүмдүк тиричиликтин артында бир максат болушу керектигин айтмакмын. Бул ал максат эмес. Эгер максат ушулар гана деп ойлосоңуз, жыйынтыгы эч качан жакшы болбойт. Себеби жашоо бир жолчулук сыяктуу. Бул жолчулук сыноолор, кыйынчылыктар, адилетсиздиктер, кайгылар менен толгон. Эгер мындай болсо, биз эмне үчүн жаратылдык? Аларга жашоонун айлампасы жөнүндө ойлонууга, бир гүлдү алып, анын кичинекей уруктан өсүп, кандай кооз нерсеге айланганын, кийин соолуп, кургап, кайрадан өлгөнүн байкоого чакырат элем. Же жөн гана океандын алдында туруп, анын тереңдигин жана андагы жашоону изилдөөгө, бир жалбыракты алып, андагы көркөм чеберчиликти кароого жана өздөрүнө бул кайдан келди? Бул жалбырактын максаты эмне? Кайдан жаралды? Бул гүлдүн, бул океандын максаты эмне деп суроо берүүгө чакырат элем. Анан да мен да бул жашоонун бир бөлүгүмүн. Эгер бир жалбырактын, бир гүлдүн, бир океандын максаты бар болсо, анда менин максатым эмне деп сураштарын каалайт элем.